Мамлекеттик чек ара кызматы биргелешкен өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо максатында жүргүзүлгөн атайын операция жүргүзүлүп, бүгүн жыйынтыкталды. Анын алкагында бир нече мыйзам бузуулар аныкталган. Где непосредственно всем участникам специальной пограничной операции были поставлены приказы на охрану и защиту государственной границы. Быйылкы жылы 10 жанжал катталган. Анын ичинен Тажик Республикасы менен 7 жанжал, Өзбек Республикасы менен 3 жанжал. Bir үй тажик болсо, бир үй кыргыздын жараны болуп эле, ошо тыгыз байланыштан дагы кичинекей эле мындай бытовой негизинде эки кишинин урушунун негизинде жанжал чыгып кеткен байкалып атат. Муну боюнча дайыма талдоо жүрүп атат. Бул боюнча дагы жеке эле чек ара кызматы эмес, өкмөт тарабынан да катуу көзөмөлгө алынып, өзүңүздөр билгендей атайын өкмөттүн өкүлү бар, ошо делимитация, демаркация маселеси боюнча. Булар дагы өзүнүн иш чарасын алып барып, тыгыз байланышта маселе чечкенге аракеттенди. Бирок өлкөдө чек арага байланышкан канча маселе чечилбесин, чечилбеген маселе дагы ошончо бойдон калууда.